Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Биз бүгүнкү сабагыбызда луу жана сыз мүчөсүн үйрөнүп алабыз. Луу жана сыз мүчөсү сынатооч, жасоочу мүчөлөр. Анда эмесе балдар, сынатоочтун луу жана сыз мүчөсү аркылуу жасалышына көңүл буралы. Балдар, бул жерде кандай адамды көрүп турасыңар? Ал эми бул жерде кайсы бир зататооч сөзгө луу мүчөсүн улап сынатооч жасап алсак болот? Балдар, бул үчүн төмөндөгү мисалга көңүл буралы. Бул жердеги акча. Демек, бул жерде кандай адам? Акча луу. Бул жигит акчалуу жигит. Ушундай эле сөзгө, зататооч сөзгө сыз мүчөсүн улап сынатооч жасап алсак болот. Мисалы, бул жерде акча жок. Демек, акча сыз. Бул жигит акча сыз жигит. Демек, эгерде кайсы бир сөзгө луу мүчөсүн уласак, ал нерсенин бар экенин билдирет. Ал эми ошол эле сөзгө сыз мүчөсүн уласак, ал нерсенин жок экенин билдирет. Луу жана сыз мүчөсү сынатооч, жасоочу мүчөлөр. Анда эмесе балдар, биринчи луу мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетели. Бул мүчө жалгана турган сөз үндөшүү мыйзамына жараша а, ы, о, у тыбыштарынан турса, анда луу мүчөсү уланат. Ал үчүн дагы бир шарт керек. Акыркы тыбышыбыз үндүү же р, е тыбыштары болсо, анда луу мүчөсү уланат. Мисалы, бала луу, тоо луу, сый луу. Ал эми акыркы тыбыштар жумшак үнсүз болсо, анда дуу болуп өзгөрөт. Мисалы, кыздуу, жолдуу, туздуу. Акыркы тыбыш каткалаң үнсүздөр болсо, анда ал туу болуп өзгөрөт. Мисалы, каштуу, ырыстуу, оттуу. Ал эми луу мүчөсү жалгана турган сөз үндөшүү мыйзамына жараша э, и, ö, үү тыбыштарынан турса, анда лүү болуп өзгөрөт. Ал жалгана турган сөз үндүү тыбыш менен аяктаса, же р, е тыбышы менен аяктаса, анда лүү мүчөсү уланат. Мисалы, шире лүү, мөмө лүү, өмүр лүү. Ал эми жумшак үнсүздөр менен аяктаса, анда дүү мүчөсү уланат. Мисалы, билимдүү, көңүлдүү, гүлдүү. Ал эми акыркы тыбышыбыз каткалаң үнсүз болсо, анда түү мүчөсү уланат. Мисалы, адеп түү, чөнтөк түү жана түс түү. Анда эмесе балдар, үндөшүү мыйзамына жараша төмөндөгү сөздөргө луу жана лүү мүчөсүн тууралап улагыла. Бул сөздөрдү окуп коелу. Биринчи, жалбырак, тоо, суу, май, шире, кум, үй. Ыйман, адилет, сабыр, мээрим, күч, акыл, ынтымак.
Балдар, бұл фонетикалық машығудан соң келгіле лу мүчөсүнүн мисалдарына көңүл буруп көрөлү. Бұл қандай алма екен? Бұл алма дамдуу екен. Демек, бұл алманын даамы жакшы дегенди билдирет. Сага жек жактыбы? Жок. Жек таштуу экен. Демек, балдар, жекте таш көп дегенди билдирет. Анда эмесе луу мүчөсүнө дагы бир мисал. Эрктүү адам бардык тоскоолдуктарды жеңип өтөт. Кандай адам тоскоолдуктарды жеңет? Эрктүү. Луу мүчөсүнө дагы бир мисал. Бул күз өзгөчө берекелүү болду. Балдар, бул күздө түшүм мол болду. Түшүм мол болгон учурда биз берекелүү дейбиз. Лүү мүчөсүнө дагы бир мисал. Балдар, анда эмесе бул мисалга көңүл буралы. Балдар, бул жигит кандай жигит экен? Бул жигиттин аты Замирбек. Демек, балдар, Замирбек абдан өнөрлүү жигит экен. Кандай жигит экен? Өнөрлүү. Анда эмесе, балдар, төмөндөгү сүрөттөргө луу жана лүү мүчөсүн катыштырып сүйлөм түзгүлө. Анда эмесе, балдар, биздин бүгүнкү экинчи темабыз болгон сыз мүчөсүнүн фонетикалык өзгөчөлүктөрүнө көңүл буралы. Сыз мүчөсү үндөшүү мыйзамына жараша А, ы тыбыштарынан кийин сыз мүчөсү уланат. Мисалы, жан сыз, бала сыз, жыйынтык сыз, ыр сыз. Ал эми и тыбыштарынан кийин сиз мүчөсү уланат. Мисалы, жээксиз, белексиз, ишсиз, кийимсиз. У тыбыштарынан кийин суз мүчөсү уланат. Мисалы, ойсуз, тоосуз, суусуз, куйруксуз. Ал эми жана үү тыбыштарынан кийин сүз мүчөсү уланат. Өнөр-сүз, өлкө-сүз, күлкү-сүз, үтүк-сүз. Балдар,
Ündöşүү mыйзамына jaraşa tömöndögi sözdөрgө sыз müçösүn ulagıla. Meken, kiyim, til, baştık, koro, bak, üy. Süyü, sabır, adep, köngül, akıl, joop, kerek. Bul fonetikalık maşıgууdan soň balдар sız müçösünün koldanılışına kayrıla geteli. Sız müçösü jok degen manini beret. Misalı, bul it kojoyunsuz kalıptır. Demek, bul ittin kojoyunu jok. Ekinci bir misal, Marat keçe akçasız kaldı. Keçe günü Marat'tın akçası jok boldu. Anda emese balдар tömöndögi suroolorgo sız müçösүn katıştırıp жооп bергиле дейт. Al üçin balдар bul jerde kiçinekey bir video жазууга көңүл buralı. Bul kanday maşine? Жоопторго sız müçösүn ulagıla. Anda emese balдар tömöndögi сүрөттөрgө sız müçösүn katıştırıp süйлöm düzgülö. Balдар, bizdin бүгүnkü sabagыбız ayagına gelip jetdi. Бүгүnkü sabakka köngül burganıňızdarga tereň razyçylyk.